1-сентябрга чейин өлкөдө кырдаал жөнгө салынса, билим берүү министрлиги окуучулардын мектептерде билим алуусуна уруксат берет. Ал эми абал турукташпаса, аралыктан окутууга аргасыз болушат. Бирок айрым үй-бүлөлөрдө сыналгы жана смартфондун жоктугу аралыктан окуп билим алууну кыйындатат. Жаңы окуу жылында онлайн окуу деп жатышат, эми калганын билбейм. Буларда телевизор жок, телефон жок. Ошого жардам берсе өкмөт тарабынан абдан жакшы болот эле. Жаңы окуу жылын аралыктан окутууга чамасы келбей турган ата-энелердин катарын Турсунай Саттарова да толуктайт. Анын мектеп курагындагы 4 кызы бар. Ал учурда кыздардын билим алуусуна сана тартып турган учуру. Жалгыз бой энеде каражат тартыш болгондуктан балдарын муктаждыгын камсыздай албайт. Даярдыгым жок. Жаңы онлайнга. Телефонум ушул, телевизорум жок. Кантип неме кылам? Былтыр кантип неме болду билбейм, быйыл да билбесем. Быйыл 4 кызым окуйт. Кичүү кызым дагы окууга беришим керек. Шартым жок, калып кетип атат. Эч бала иштегенин билбейт. Мектепке барып жүргөндө 5 алчу делер. Азыр 4 тең 0, 3 тең 0. Ата-энелерди түйшөлткөн маселе боюнча тийиштүү мекемелерге кабар жеткен. Учурда Баткен шаарында сыналгыга 9, смартфонго 15 бала муктаж болууда. Ал эми облустун аймагында кыргыз теле берүүлөрү жана интернет байланышы жок айылдар да бар. Телефону жок окуучулар, үйүндө телевизору жок үй-бүлөлөр аныкталып, такталып, буларга спонсорлор изилденип, жергиликтүү бийликтин жардамы менен аларда саны азайып атат барган сайын, сентябрга чейин мен ойлойм, бир дагы мындай окуучулар үй-бүлөлөр калбайт деп. Ошол Газ айылынын дөң деген участкасында КТРК тартпайт. Ошол көйгөйдү чечүү боюнча антенналарды саттырып берип, же убактылуу пайдаланууга берип, ошол маселе чечилген. Бүгүнкү күндө дагы аныкталып атат. 28 үй-бүлө бар ал жерде. 28 үй-бүлөдө 46 окуучусу бар. Бул аныкталды. Азыр ушул боюнча иш жүрүп атат. 4 үй-бүлөгө ошондой баягы атайын спутникалык антенналар коюлду. Өткөн окуу жылын соңку чейрегин аралыктан окуу ыкмасы менен жыйынтыкталган болчу. Жаңы окуу жылында мугалимдер бир топ тажрыйба топтоп калганын айтышат. Жаңы окуу жылында онлайн сабак берүү үчүн 7158 мугалим даярдык көрүүдө. Айжамал Мурза Долат кызы, Манас Исмайлов, 7 канал, Баткен.